Урматтуу студенттер, биздин бүгүнкү темабыз кыргыз фольклору, анын жанрлары жана манас эпосу деп аталган тема. Бул тема боюнча план жазабыз. План деп белгилеп койсоңор, биринчи сурообуз бул кыргыз элдик өзеки чыгармачылыгы, анын жанрлары эпос жанры деп аталат. Ал эми экинчи сурообуз бул манас эпосу, анын темасы жана идеясы дүйнөлүк маданияттагы орду деп аталат. Ушул эки суроону карамакчыбыз. Ал эми адабияттар бул Ошмунун базасына, АВН базасына жүктөлгөн, силабуста дагы бар. Андан тышкары ушул атап айтып кетсем, негизги адабияттарыбыздан айрыкча окула турганы биринчи кыргыз адабиятынын тарыхы, бул 9 томдук жана 11 томдук болуп чыккан. Ошонун биринчи, 4-чү томдорун карайсыздар. Бишкек шаары 2012 жылы чыккан, Шам басмасынан чыккан адабият. Экинчи адабиятыбыз бул Манас энциклопедиясы, 2 томдук, биринчи, экинчи томдор, Бишкек шаарынан 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата чыгарылган, мамлекеттик сыйлык алган эмгек болуп эсептелет. Ошондо андан кийин окула турган негизги нерсе, негизги адабият бул Манас эпосунун өзү. Манас эпосунун Манас бөлүмүн улуу манасчы Сагынбай Орозбаковдун айтуусунда окуйсуздар. Мунун басылыштары көп, атайын даярдалган, кыскартылган варианты бар. Анан академиялык басылыштары чыккан. Ошол табылышына карап, мүмкүн болушунча ошол Сагынбай Орозбаковдун вариантын абдан окуп, маани берип окуп чыгыш керек, кыскача конспектлеш керек. Бул үчүнчү адабиятыбыздын биринчиси. Ошондой эле экинчи бул Манас эпосунун 3 бөлүмүн тең, Манас Семетей Сейтек 3 бөлүмүн тең Саякбай Каралаевдин айтуусунда окуйсуздар, кыскача конспектлейсиздер анын окуясын. Саякбай Каралаевдин айтуусундагы Манас эпосу абдан көп версияларда, көп жолу басылган. Муну дагы ошол басылыштарын карап, тандап, өзүңүздөр адистиңиздерге карап окуйсуздар. Айрыкча мынау Кыргыз филологиясы факультетинин студенттери Саякбай Каралаевдин дагы академиялык басылыштагы чыгарылышын окусаңыздар абдан жакшы болот. Өзүңүздөрдүн ошол реферат жазганга, курстук дипломдук иш жазганга, бүтүрүүчү квалификациялык иш даярдаганга бул абдан керектүү вариант болуп саналат. Академиялык басылыш ошого көп нерселерге жол ачат. Тилден дагы, адабияттан дагы, аларды окутуунун методикасынан дагы сиздерге ар дайым керек болчу ушул варианттар ушул Сагынбай Орозбаковдун жана Саякбай Каралаевдин классикалык үлгүдөгү салтуу варианттары болуп саналат. Бул биздин 3-чү адабият болду. 4-чү адабиятыбыз бул интернеттик материалдар. Интернеттик материалдарда ушу Манас эпосу камтылган сайттарды карайсыздар. Анын ичинен Манас сайты, Википедия, Манас CC сайты, кытайлык ордошторубуз түзгөн сайт бул. Ошондой эле кыргыз адабияты сайттарынан ушул эпос боюнча абдан көп маалыматтарды алсаңыздар болот. Эми эпостун өзүн окуп чыгууда китеп версиясынан да, китеп нускасынан да карасаңыздар болот. Библиотекалардан, китепканалардан, шаардагы, азыр онлайн окуп атканыбызга байланыштуу райондордогу, мектептердеги, айыл өкмөттөрүндөгү китепканалардан издеңиздер, сураңыздар, мугалимдерден караңыздар. Эпосу ыйык китеп катары сакталып турушу керек, улуттук мурас катары сөзсүз болушу керек. Эми бул адабияттарыбыз болду. Эми мындан ары лекциянын өзүнө көңүл бурсак. Азыр ушу план боюнча биринчи суроонун баштай беребиз. Бул биринчи сурообуз өзүңүздөр көргөндөй кыргыз элдик өзеки чыгармачылыгы, кашан ичинде фольклору деп койсоңуздар болот. Анын жанрлары жана эпос жанры ушул боюнча болмокчу. Фольклор деген термин илимий айлампага англис окумуштуусу Уильям Томс тарабынан киргизилген. Фольклор эки курамдан турган, эки сөздөн турган айтым болуп эсептелет. Фольк англис тилинен эл, лорис акылмандуулук дегенди билдирет. Элдик акылмандуулук, элдик мурас, элдик кенч деген мааниде. Ошол
Аны биз кыргыз тилинде кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгы деп айтсак болот. Элдик оозеки чыгармачылык деп. Элдик оозеки чыгармачылык элдик көркөм өнөр менен дагы тыгыз байланышта. Ал жөнүндө да өз убагында айтабыз. Эми кыргыз эли байыркы эл, ага ылайык анын элдик оозеки чыгармачылыгы, фольклору дагы абдан көөнө. Ошол бай фольклордук чыгармачылыгында кыргыз эли ата бабадан келаткан руханий мурасты сактаган. Биздин элибиз көчмөн цивилизацияда жашагандыктан, айрыкча 20-кылымга чейин көчмөн цивилизация болгондуктан, бизде китепканалар, театр, кино искусствосу өнүккөн эмес. Эми кино салыштырмалуу кийинчерээк пайда болду, бирок театр искусствосу мисалы Элладада, байыркы Грецияда биздин эрага чейин эле болгон. Колизей театрын билесиңер, стадионго окшогон ортодо мындай театр болгон. Ал эми бизде ошол театрыбыздагы, китепканабыздагы ошол улуттук элдик оозеки чыгармачылыкта сакталган. Кыргыз фольклору ошол байыркылыгына жараша чыгармаларга бай. Кыргыз фольклору өзү негизинен 3 текке бөлүнөт. Биринчи тек бул лирикалык тек. Экинчи эпикалык тек, үчүнчү дидактикалык тек. Бул тектер өз ара бири-биринен айрым өзгөчөлүктөр менен айырмаланышат. Биринчи лирикалык текке келе турган болсок, лирикалык текте негизинен элдик ырлар бар. Элдик ырлар. Элдик ырлар деген сюжети жок, окуясы жок, бирок курчап турган чөйрөгө, турмуштун ар кандай кырдаалдарына карата ошол адамдын ички сезимдерин, адамдын мамилесин, тынчсызданууларын чагылдырган ырлар болуп саналат. Элдик ырлар булар. Элдик ырлардын бир топ, ошол лирикалык тек өзү бир топ жанрларга ажырайт. Ар бир жанрдык түрлөргө ажырап кетет. Ошол элдик ырлардын кандай түрлөрү бар дегенде, элдик ырлардын ичинен эң байыркысы эмгек ырлары. Сиздер билесиздер, мектеп программасынан бекбекей, опмайда, шырылдаң, тончук сыяктуу айыл чарбасы жана айыл чарбасындагы иштерге жана ошол мал чарбачылыгына байланыштуу, кол өнөрчүлүккө байланыштуу ырлар кирет, эмгек ырларына. Андан кийин арман ырлары, кошоктор бар. Бул арман ырлары турмуштагы армандуу бир көрүнүшкө карата чыгарылса, кошоктор болсо экиге бөлүнөт. Кыз узатуудагы, кызды күйөөгө узатуудагы айтылуучу кошоктор жана маркумду узатуудагы кошоктор болуп бөлүнөт. Андан кийин ашыктык ырлары бар бизде, сүйүү ырлар деп дагы айтабыз. Алар күйгөн секетбай деп бөлүнүп, ошол үй бүлө куруу, сүйүү, жаштык темасына арналган ырлар, булар да көлөмдүү көп орунду ээлейт. Андан кийин дагы санат, насыят, үлгү, нуска ырларыбыз бар. Булар элди жашкары дебей тарбиялай турган мындай нускалуу ырлар болуп саналат. Андан соң балдар ырларыбыз бар. Балдар ырлары дагы өз ара аткаруучусуна карата, ким аткарып жатканына байланыштуу экиге бөлүнөт. Балдар ырларынын бешиктеги балдарга, бөбөктөргө чоң адамдар аткаруучу ырлар, энеси, эжеси дегендей аткаруучу ырлар. Булар бешик ырлары, чоңдор тарабынан аткарылат. Ал эми бала өзү чоңойгондон кийин өзү аткаруучу оюн ырлары бар. Ошентип биздин фольклордогу лирикалык текте балдар ырлары дагы өзүнчө орунду ээлейт. Андан соң дин ырлары бар. Дин ырлары ошол динге байланыштуу чыгарылган ырлар, алар пайгамбарларды даңазалаган, Алла Таалага багышталган, ошол айрыкча ислам дини боюнча биринчи көк теңирге сыйынып жүргөн теңирчилик мезгилибизден теңирге жалынган ырлар бар, сыйынган. Анан ислам динине байланыштуу дагы бир топ ырларыбыз бар. Шамандык айтымдар дагы ушуга кирет. Шаманизм дини бизде да болгон. Азыр дагы айрым элементтери жашайт эл арасында. Сырыктоо мисалы, ошондо да айтылуучу айтымдар ошо дин ырларына байланыштуу. Ошол эле дин ырларын улай келген ырым-жырым, эм-дом айтымдары бар. Ырым-жырым ырлары булар ар кандай салт санаага байланыштуу айтылат. Ар кандай салттык көрүнүштөргө, иш-чараларга байланыштуу. Эм-дом болсо адамдар ооруп калганда, кара курт чакканда, жылан чакканда деген сыяктуу айтылуучу эм-дом айтымдары дагы ыр формасында болуп, ушул лирикалык текти толуктап турат.
Бул биз азыр айтканыбыз лирикалык тек жөнүндө болду. Эми экинчи тегибиз бул кыргыз фольклорундагы эпикалык тек. Эпикалык текте мифтен баштап элдик поэмага чейинки биздин окуялуу, сюжеттүү, каармандары көп, көлөмү масштабтуу чыгармаларыбыз кирет. Биринчи мифтер булар өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Булар байыркы адамдардын алгачкы көркөм чыгармачылыгы. Кыска кара сөз түрүндөгү тексттер болуп саналат. Байыркы адамдар өзүн курчап турган чөйрөнү өздөрүнүн интерпретациясы менен чагылдырышкан, өздөрүнүн түшүнүгүн беришкен ошол мифтерде. Жер суунун келип чыгышы, теги асман телолорунун келип чыгышы жана башка боюнча аалам түшүнүгү жөнүндө дагы ошондой мифтерибиз бар. Бул өтө байыркы чыгармачылык. Көбүрөөк басымдуулук кылат. Анан уламыштарыбыз бар. Уламыштарда легендага салыштырмалуу тарыхый фактылар кездешип, турмушта жашап өткөн баатырлардын ишмердүүлүгү, жер суаттарынын келип чыгышы сыяктуу маселелер мында дагы бар. Андан кийин жөө жомоктор деген жанрыбыз бар эпикалык текте. Жөө жомоктор кара сөз түрүндөгү мобилдүү, ким кааласа дагы баладан чоң кишиге чейин айта бере турган, айтала турган чакан көлөмдөгү кызыктуу жанр, мобилдүүлүгү, популярдуулугу менен айырмаланат жөө жомоктор. Андан кийин жөө жомоктордон кийин бизде эпостор бар. Мына ушул жерин конспектлегениңерде, мен лекциям угуп конспектлегенде өзгөчө белгилеп койсоңуздар, алдын сызып. Эпостор булар эң масштабтуу көлөмдөгү кыргыз фольклорундагы чоң мындай ыр түрүндөгү чыгармалар, каармандар абдан көп. Ал жерде түрдүү болуп бөлүнөт. Аны төмөндө өзүнчө токтолобуз. Андан соң элдик поэмалар бар. Булар дагы окуялуу, бир топ каармандары бар чыгармалар. Алар эпостордон кичирээк болуп, бирок өздөрүнчө бир будагы өзгөчө жанр. Бул эпикалык тек боюнча жанрларга бөлүштүрүү болду. Андан кийинки дидактикалык текке, бул дидактика латын тилинен алынып, окутам, тарбиялайм, үйрөтөм дегенди билдирет. Мында тарбиялык маанидеги кыска, муска, рифма менен, уйкаштык менен айтылган айтымдар кирет. Биринчи буга макал лакаптар, жаңылмачтар, андан кийин табышмактар жана калп жанры кирет. Элдик калп айтуу, көркөм фантазияны жарыштыруу. Мына ушинтип биздин кыргыз фольклорун биз биринчи суроодогу талап боюнча 3 текке ажыратып, ал тектерди өз ара жанрларга бөлүштүрүп алдык. Эми биз эпос жанрына айрыкча токтолобуз, өзүнчө бөлүп карайбыз. Кыргыз эпостору эпикалык текке кирген, сюжетке ээ болгон, каармандары көп жанр, ошондой чыгармалар деп айттык жогоруда. Эми кыргыз эпостору ошол мазмунуна карай, баяндаган окуясына карай 3кө бөлүнөт. Биринчи, ошол кыргыз эпосторунун биринчи байыркы түрү бул мифологиялык эпостор. Мифологиялык эпосторго ачык мисал катары азыраактан мисал келтирели. Бул Кожо жаш эртөштүк эпосун көрсөтсөк болот. Кожо жаш эпосу бул өзүңөр мектеп программасынан да таанышкансыңар. Бул аскада калган аңчы тууралуу. Аскада калып, аскадан учуп өлгөн аңчынын трагедиялуу тагдыры тууралуу. Бул Кожо жаш эпосун эмне үчүн байыркы дейбиз? Себеби мында байыркы элдин турмушу сүрөттөлөт, аңчылык доору сүрөттөлөт. Аңчылык менен оокат кылган элдин турмушу баяндалат. Башкы каарман Кожо жаш элин аңчылык менен багат. Башкача айтканда, ал мындай мал чарбачылыгы келип чыга элек, дыйканчылык келип чыга элек, мурдагы аңчылык менен оокат кылган, даяр табияттагы жемиштерди чогултуу менен оокат кылган байыркы доор сүрөттөлөт. Табият менен гармонияда боло албагандыктан, табияттагы жаныбарларды ашыкча көп өлтүрүп кумарга баткандыктан, муну табият жазалайт. Ошондой эле табият кайберендин энеси Суречкиниден жазасын алат. Андан кийинки эпосубуз эртөштүк мисалы. Эмне үчүн мифологиялык дегенде, бул дагы мифтен өзөк алган чыгарма. Дүйнө элдериндеги мифтер сыяктуу эле кыргыз мифтеринде, кыргыз эпосунда, айрыкча эртөштүк эпосунда дагы 3 кабат дүйнө түшүнүгү сакталган. Байыркы адамдар жер жалпак деп эсептеп, дүйнө 3 кабаттан турат дешкен. Бул кыргыз элиндеги бул мифология, миф грек мифологиясы менен да дал келет. Ошол жер түбүндөгү дүйнө бар деген, анан жер бетиндеги ортоңку дүйнө бар деген байыркы адамдар, анан жер үстүндөгү көк теңир дүйнөсү бар деп эсептеген да элибиз илгери.
Ошондо Эртөштүк баатыр ортоңку көк теңирдин буйругу менен ортоңку дүйнөдө төрөлөт, жер үстүндө. Анан чоңоюп жеткенде жер түбүнө түшөт. 7 жыл жер түбүндө жүрүп, алып кара куштун жардамы менен жер үстүнө кайра чыгат. Анын эрдиктери жасаган иштери баяндалат. Бул мифологиялык эпостор болду. Эми экинчи бир эпосторубуздун экинчи түрү бул баатырдык эпостор. Баатырдык эпосторго биз бүгүн өтүп баштай турган Манас эпосу кирет. Манас эпосу баштаган эпосторду анда санап жазып коелу. Баатырдык эпостор деп туруп санап жазып койсоңуздар, Манас, Жаныш байыш, Жаңыл мырза, Эр табылды, Курманбек жана башка эпостор, булар баатырдык эпостор. Эмне үчүн баатырдык эпос дейбиз? Анткенибиздин себеби булардын бардыгынын башкы идеясы патриотизм. Башкача айтканда, эл жерди коргоо, мекенчилдик, эл үчүн кызмат кылуу, эл жерди өркүндөтүү, өстүрүү, бириктирүү. Ушул темалар башкы идея болуп саналат. Мындан башка дагы идеялар бар эпостордо, бирок башкы идея патриотизм болгон үчүн булардын бардыгын баатырдык эпоско бириктиребиз. Үчүнчү бир эпосторубуздун үчүнчү түрү бул турмуштук социалдык эпостор. Булар турмуштук окуяларды баяндайт. Биринчи мисалы келтирсек, Саринжи Бөкөй эпосун алсак. Саринжи иниси, Бөкөй абасы, атасынын иниси. Ага туугандык мамиле баяндалат бул жерде. Ал эми Олжобай менен Кишимжан деген турмуштук эпосубузда сүйүү, ашыктык, үй бүлө курууга аракет темасы баяндалат. Ал эми Кедей хан эпосубузда элдин адилеттүү хан тууралуу утопиялык мындай кыялы максаты баяндалган эпос болуп саналат. Кедей хан эпосунда жетим бала чоңоюп, ошол эл турмушун түшүнгөн адилеттүү хан болуп калат. Ошол тууралуу баяндалат. Мына ушундай жогоруда белгиленген кыргыз эпосторунун үчкө бөлүнүшү, мифологиялык, баатырдык жана турмуштук социалдык эпостор деп бөлүнүшү, бул алардын мазмунуна шайкеш келет. Эми ушул эпос жанры тууралуу, анын ичинде баатырдык эпостор тууралуу азыр айтып алдык. Эми Манас эпосунун өзүнө кирип кете беребиз. Урматтуу студенттер, сиздер Манас эпосу тууралуу биринчи жолу угуп отурган жериңиздер жок. Мектеп программасында дагы баштагыч класстан баштап 11 класска чейин улам кыргыз фольклору боюнча, анын ичиндеги эпостор, айрыкча Манас эпосу боюнча бир нече сабактарды өткөргөнсүңөр. Бирок манастануу өзүнчө сабак болуп кирген эмес силерге. Ошондогу алган билимиңерге таянуу менен жана аны андан ары улантып тереңдетүү менен биз сабагыбызды улам алып барабыз. Ушул Манас эпосу тууралуу эми мен жана план жаздырганда айттым, дүйнөлүк маданияттагы орду жана кыргыз элинин турмушундагы маанисин белгилеп көрсөтүп кетели. Жалпылайлы сиздердин мурдагы алган билимдериңиздерди дагы. Глобалдык масштабта алганда деле ушул фольклордук чыгармачылык бардыгында бар. Дүйнө элдеринде биздин Манасыбыз сыяктуу сонун зор эпостор бар. Аларды санап кетсек, мисалы байыркы Месопотамиялыктарда, азыркы турган жери азыркы Ирактын территориясында болгон, бул азыр Месопотамия болбой жоюлуп өзгөрүп кеткен. Ошо байыркы Месопотамиялыктарда Шумер Аккад маданияты эми аларда. Ошол Месопотамиялыктарда Гильгамеш деген эпос бар. Гильгамеш деген аябай баатыр бар. Жогортон теңирден түшкөн баатыр бу дагы, асман кудайлары жөнөткөн жерге. Ошол Гильгамеш баатыр тууралуу эпос бар. Байыркы Грецияда элладалыктардын Илиада, андан кийин Одиссея деген эпостору бар. Карело Финдердин Калебала деген эпосу бар. Калебала. Аларга коңшу жашаган эстондордо ошол эле эпос Калеви поэк деп айтылат. Андан кийин байыркы индиялыктарда, Индия абдан индустар байыркы эл болуп саналат, кыргыз эли сыяктуу. Аларда Махабхарата жана Рамаяна деген эпостору бар. Калмактарда мисалы Жаңгар эпосу бар. Бурят монголдордо, тибеттиктерде Гесер эпосу бар. Ушул сыяктуу зор сонун чыгармалар дүйнө элдеринде кездешет. Булардын бардыгы эпостор. Эми
Негизи айтсак, Америка Кошмо Штаттарында, Вашингтон шаарында дүйнөлүк электрондук китепкана бар. Дүйнөлүк электрондук китепканада ошол фольклор жаатында дүйнө элдеринин мен санагандай 40 эпосу сакталып турат. Ошол мурастын ичинде биздин Манас эпосубуз 3 тилде сакталууда. Ал кыргыз, орус жана англис тилдеринде. Ошол Саякбай Каралаевдин Манас Семетей Сейтек бөлүмдөрү боюнча толук Манас эпосу ошол жерде сакталып турат. Азыр интернеттен ачып карасаңыздар дагы, кызыккандар байкасаңыздар болот. Манас эпосунун толук версиясы орус тилине жана англис тилине, ошондой эле Жусуп Мамайдын вариантында немец тилине дагы которулган. Үзүндүлөрү дүйнөнүн көптөгөн тилдерине которулуп, ошо дүйнөнүн эли таанып билип атат. Эми биздин 2012 жылы 3 январь күнү Лондон шаарынан ошол Манас эпосубуз кудум биздегидей көкмөк чоң мукабада ошол Уолтер Мей деген акын жана окумуштуунун котормосунда жарык көрдү. Бул аябай кубанычтуу окуя болду. Азыр Ош мамлекеттик университетинде көптөгөн 30га жакын мамлекеттен студенттер келип окушат. Алардын англис тилдүүлөрү Манастаануу сабагын окуйт алар дагы. Анан ошол жерде ошол Уолтер Мейдин котормосундагы интернеттеги бар ошол англисче котормосун Манас эпосу менен толук таанышып көрүшүп жатат. Ушул дүйнөлүк маданияттын, дүйнөлүк адабияттын казынасына кирген Манас эпосубуз ошондой эле ошол Америка Кошмо Штаттарындагы чыккан Гиннес деген адамдын рекордтор китебине кирген. Дүйнөлүк рекордтор катталат ал Гиннестин китебине. Манас эпосубуз дүйнөдөгү эң көлөмдүү поэтикалык чыгарма эпос катары ошол жерге катталган. Көлөмү боюнча кыргыз элибиз аз болгон менен Манас эпосубуз абдан теңдешсиз чыгарма. Эми балдар, ар кандай жакшы чыгарма, ар кандай бир жакшы ачылыш, илимий ачылыш болобу, ал бир улуттун алкагынан чыгып дүйнөлүк аренага кирип кетет. Муну сиздер көптөгөн мисалдардан байкасаңыздар болот. Ошондой эле Манас эпосубуздагы бир эле кыргыз элинин улуу мурасы катары сакталып, кыргыз элин тейлеп калбастан дүйнөлүк маданияттын, жалпы адамзаттын каймак чыгармасы, жалпы адамзаттын улуу мурасы болуп саналат. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 80 жашында дүйнөдөн кайтканда, аны акыркы сапарга узатууга Кыргызстанга дүйнөнүн 4 бурчунан улуу окумуштуулар, коомдук ишмерлер, алдыңкы адамдар, лидерлер келишкен. Ошондо ошол маркумду узатууда Айтматовду ар бир адам чыгып, ар бир өлкөнүн өкүлү чыгып, биздин адабияттын улуу өкүлү деп айтты да. Мисалы түрктөр чыгып айтты, биз январь айында ырас эле белгилеп алыппыз 80 жылдыгын. Бул киши туулган күнүнө жетпей өтүп кетмек экен деп айтты да. Ал эми Германиядан келген немецтердин өкүлү айтты, Алман эли дейбиз биз немецтерде. Ошол өкүл айтты, бул Чыңгыз Айтматовдун китептери бизде эң көп басылды деди. Эң сапаттуу, эң көп басылыш, бардык чыгармаларын басып чыгаруу, көп тиражда басып чыгаруу Германияда ишке ашылды. Биздин улуу жазуучу деди. Ал эми Россия Федерациясынан келген өкүл Чыңгыз Айтматов бул орус адабиятынын классик жазуучусу деди. Биз мунун чыгармаларын мектеп программасында жана вузда өтөбүз. Карайбыз. Мектеп программасына киргизилген мамлекеттик программада бул киши калды, катталып биротоло деп айтты да. Орустун улуу жазуучусу деди. Кудум ошол сыяктуу эле Манас эпосубуздагы дүйнөлүк масштабтагы чыгарма болуп, дүйнөлүк ошол фольклордун казынасындагы кенч болуп саналат. Эми кыргыз элинин турмушундагы Манас эпосунун маанисине келе турган болсок, кыргыз элинин турмушундагы эпостун мааниси эбегейсиз. Эпос кыргыз болуп жаралгандын канында жашап жүрөт да. Биздин генетикалык деңгээлдеги түпкөн сезимибизге сиңген чыгарма. Жакында эле мен интернет сайттардан көрдүм, Facebook баракчаларынан мигрант болуп иштеген ысык көлдүк жигит Россия Федерациясында көчөдө эле чекеде отуруп алып, дем алып отурган жеринен шык келип, илхам келип өзүнчө Манас эпосун аябай сонун айтыптыр. Ошо Тайторуну чапкан жерин, ошол окуяны, Каныкейдин Тайторусунун чабылышын аябай сонун келтирип айтыптыр. Мен ошону көрүп отуруп абдан толкунданып жашыдым. Бул эмне деген? Бул деген ошо кыргыздын канында, кыргыздын балдарында Манас эпосу түбөлүк жашай берет. Улам генетикалык бериле берет деген сөз да.
Эми кыргыз эли илгертен бул жалпы фольклорлук чыгармаларыбызды абдан сыйлаган. Мен бекеринен жогоруда фольклорлук жанрларды санаган жерим жок, урматтуу студенттер. Себеби бул Манас эпосубуз ошол бай фольклорлук арсеналыбыздын бир эле чыгармасы. Чындыгында ага окшогон сонун чыгармаларыбызды жогоруда келтирбедик биз санап. Макал лакаптарыбыздын да салмагын айтып коюшум керек. Мисалы, Улуу Манас эпосунда берилген идеяны бир эле макал айтып коет. Шарт еткирип. Мисалы, эр жигит эл четинде, жоо бетинде деп коет. Же болбосо туулган жердин топурагы алтын деп коет. Мына патриотизм. Идеяны бир сүйлөм менен берип койду да. Бул жагы дагы бар. Ошондой улуу фольклорубуздун ичиндеги бир чыгарма болгон Манас эпосубуз кыргыз элинде өтө урмат сыйда жашап келет. Буга кыргыз эли кыйынчылык күндөрдө эпосту айтышкан. Ал салт азыр дагы манасчылар тарабынан улантылып атат. Кыргыз эли оору сыркоо болгондо, жут болгондо, ачарчылык болгондо, эпидемия, пандемиялар каптап келип калганда ушул эпосту айтып тазарышкан. Башкача айтканда, манасчыларыбыз, ошону аткарган манасчыларыбыз аватарлар. Алар биздин коомду тазалоочу адамдар. Ошол нерсе, мисалы, керек болсо мартуу басып, төрөгөн аял кыйналып төрөй албай же төрөп бүтүп мартуу басып атканда дагы ошол Манас эпосу айтылган. Ушул жерде мен бир нерсени белгилеп кетейин. Сиздер талаачага, дептериңиздерге белгилеп коюңуздар. Ошол Саякбай деген фильмди көрүңүздөр. Мен окуу китеби катары сунуштайм муну сиздерге. Саякбай фильмин көрсөңүздөр, ошол жерде Саякбай төрөлгөндө эле белги менен төрөлгөн да. Ошол энеси төрөй албай кыйналып атканда манасчы айылына келип калат. Анан манасчыны Кудай жалгады деп кээде чакыртып келишкен ошондой учурларда. Анан ошо манас айтырып турган, эшиктин алдына улуу от жактырып, ошондон анан энеси көз жарып, Саякбай манасчы дүйнөгө келген. Мындай мисалдар көп. Жин ооруларын, айыкпаган кыйын ооруларды ушу Манас эпосуна айтып дарылашкан. Манасчылардын ушундай элдик эмчи домчулук мындай тазалоочу касиети өтө күчтүү да. Андан тышкары Тыныбек манасчынын окуясы дагы эл арасында айтылып келет. Тыныбек Жапый улуу манасчы, анын Манас эпосу боюнча айткан Семетейден үзүндүсү 1925 эле, мындан 95 жыл мурда Москвадан жарык көргөн. Ушул Тыныбек Жапый уулуна эстелик 2-3 жыл мурда эле коюлду Көл кылаасында. Тыныбек Жапый уулу оокаттуу киши болгон экен. Жылкысын ошо өзүнүн туугандарынын баласы кайтарчы экен. Тың жигит экен жылкычы. Анан бир жылы кыш оор болуп, жаз чыга бербей, кар эрибей, жылкылар кыйналып калыптыр. Балдар билесиздер, ошол тоолук элбиз биз. Жылкылар карды тээп эле оттой берет. Берки төрттүлүк малдай болуп кол карабайт, чөп сурабайт. Анан ошол жылкы оттой албай, кар калың болуп эрибей туруп калганда, жаз кечигип калганда, жылкычысы капа болуп, камчысын сүйрөп басып кирип келиптир Тыныбек манасчынын үйүнө. Аксакал менен учурашып отуруп, анан аба дептир. Быйыл жылкыбыз кырылып калгыдай. Болбой калды, эч кар эрибей атат, жылкыга от жок дептир. Тепсе тебилбейт, муз деп ошентсе. Анан Тыныбек манасчы ойлонуп калып айттыр, балам сен бир аз дем алып тур дептир. Анан өзүнүн балдарынан чакырып туруп, баланчаларды сойгула деп союштарды айтыптыр. Ошолорду сойгула, кечинде айылдын элин чакырып койгула дептир. Анан айылдын баарынын эли келиптир, кечинде эт пышканда. Конок болушуп эт жегенден кийин анан Тыныбек манасчы таң атканга чейин манас айтыптыр. Анан баягы жылкычы жигит дагы жалгыз жүрүп тоодо зеригип калат экен. Абасынын манасына кызыгып, аябай жыргап отуруп таң атканын билбептир. Таң атканда анан аксакалдар туруп этегин кагып анан чыгып кетишиптир. Жылкычы жигит дагы алар менен мейман чыгыш, конок чыгыш кылып сыртка чыкса, көргөн көзүнө ишенбептир. Кар эрип кеттир. Анан ошол жерден эле кыйкырып эле аба мен кеттим деп эле сүйүнүп эле жылкыларым ачка калды эле, кар эрип калыптыр, карайын жылкыларым деп эле атын минип алып кетип калган экен бийик жайлоого. Мына ушундай окуялар көп. Каза Такматовдун Күндү айланган жылдар мезгил романдарындагы сунуштайм сиздерге. Ошондо жаш манасчынын дебюту бар. Андан тышкары ошол Жестаңдай тукумунан чыккан манасчынын өзүнүн ошол манасчылык миссиясын мойнуна албай койгону же башка заман болуп калып, ага тыюу салынганда, эпосту көп кенен айтууга тыюу салынган учурда, аны тукумдарынан ошону аткара албай, айрымдары сүрөтчү болуп кеткени айрымда. Анан ошол эпосту айтуу манасчылык өнөрдөгү
ар кандай толгонуулар, кыйынчылыктар тууралуу таанышсаңыздар болот. Ошол эпос Казат Акматовдун романдарында бул абдан жакшы берилген. Бул кошумча адабият катары сиздерге сунуш кыламын. Эми Манас эпосунун изилдениши, анын башка тилдерге которулушу боюнча өзүнчө темаларды өтөбүз. Азыр ушул эпостун жазылып алынышы жана басмага даярдалышы тууралуу дагы учкай белгилеп кетейин. Себеби сиздер колуңуздарга балалык кылып мектепте окуп жүргөндө айрымдарыңыздар Манас эпосун чала карап, айрым бетин ачпаган башка адисти тандап кеткендер дагы бар. Бирок кандай болгон күндө дагы кыргыз баласы болгондон кийин биздин бул ЮНЕСКОга катталган чыгармабызды ар бирибиз ичиндеги мазмунун, окуясын жакшы билип, андан энергия алып, андан илхам алып, жашообузда жаңы идеяларды алып жашап иштегенибиз туура болот. Мамлекеттик идеологияга Манас эпосубуз камтылган. Анын осуяттарын билесиздер. Манас эпосунда камтылган элдик осуяттарды билесиздер. Жаттап жүрөсүздөр мектептен бери карай. Эми ошол эпостогу айрым окуялардын искусствонун башка түрлөрүндө дагы чагылдырылып келиши, андан идея алып, көркөм өнөрдүн башка түрлөрү дагы пайдаланып жүрүшү дагы бул жерде белгилеп кетүүгө арзыйт. Биздин искусствонун башка түрлөрүндө, мисалы музыка искусствосунда Манас эпосунун абдан таасири күчтүү. Ал боюнча симфония жазылган Манас эпосу боюнча. Ошондой эле опера балет театрында ошол опералык чыгармалар, анын либреттолору жазылган. Ал эми биздин Кыргызстандын гимнинде, Кыргыз Республикасынын гимнинде кайырмасында Манас эпосунун мотиви бар, обону бар. Алгалай бер кыргыз эл деген сабында, азаттыктын жолунда деген эки сабында ошо Манастын музыкасы кетет. Манастын музыкасы жөнүндө өзүнчө сөз кылабыз. Бул баягы абдан симфониялык музыкага ылайыктуу, шаңдуу, салтанаттуу, көтөрүңкү духтагы өзүнчө башкача музыкалар, мотивдер бар бул жерде. Сүрөт искусствосунда дагы эпосубуз абдан кеңири чагылдырылып жүрөт. Сүрөтчүлөр буга шыктанып, сүрөттөрүн тартып жүрүшөт. Сүрөт тартуу тарыхы Манас эпосу боюнча 100 жылга жакын убакытты камтыйт. Аны изилдөөчүлөр жөнүндө айтканда кошо айтып кетебиз. Сырттан келген чет элдиктер дагы Манас эпосун угушуп, ал боюнча шыктанып сүрөттөрдү, картиналарды тартып кетишкен. Ошондой эле кол өнөрчүлүктө Манастын философиясы, оюулар уста берилет. Жыгач, темир усталык өнөрлөрдө дагы бар бул нерсе. Зергерлердин иштеринде дагы бар. Иши кылып, искусствонун бардык түрлөрүндө, дээрлик бардык түрлөрүндө Манас эпосу камтылат. Дизайнерлик дагы ушу Манас эпосун окугандан кийин, Манастан сабагынан кийин бир топ идеяларды алгандыгын белгилеп жүрүшөт. Кыргыз руху ошо Манас менен курч, жана башка фольклор чыгармаларыбыз менен курч. Ошондой эле ошо кыргыз адабиятын дарак деп элестетсек, анын тамыры кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгы, кыргыз фольклору болуп саналат. Анын жанрларын биз жогоруда санадык. Ал эми ортоңку жоон сөңгөгүн акындар, төкмө ырчылардын чыгармачылыгы дей турган болсок, башындагы бутак жалбырактуу мөмөлүү жагы кыргыз жазма профессионал адабияты. Ошол кыргыз адабиятынын тамыры күчтүү болгон үчүн, жерден сонун азыктарды, сууну жеткирип турган үчүн биздин акындар, төкмө акындардын чыгармачылыгы абдан өнүгүп, анан жазма профессионал адабиятыбыз абдан өнүгүп, кыска убакытта Чыңгыз Айтматов сыяктуу дүйнөлүк классикалык жазуучуларды жарата алды. Урматтуу студенттер, ушуну менен биз бүгүнкү темабызды жыйынтыктасак, сиздер көрсөтүлгөн адабияттар боюнча окуп чыгып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды кыскача конспектилеп даярдасаңыздар, силабустагы тапшырмаларды аткарсаңыздар, ошондой эле сиздер декабрь айына чейин ушул бир семестр Манас эпосун 2 кредит окусак, ошону бир семестр ичинде улам тынбай окуп карап жалпылай турган ишиңиздер, негизги ишиңиздер бул жогоруда белгиленгендей Сагынбай Орозбаковдун Манас бөлүмү жана Саякбай Каралаевдин Манас Семетей Сейтек 3 бөлүмү тең ушу жалпы Манас
ошол бөлүмдөрдү абдан окуп, кыскача конспектлеңиздер. Түшүнбөгөн суроолорду байланышка чыгып менин силабуста жазылган бардык координаттарым, ошол координаттар боюнча чыгып, менен байланышып берсеңиздер болот. Ал эми Zoom'дан өткөн сабактарыбызда өз ара кадимкидей кайтарым байланыш менен өтөбүз. Анда ушуну менен саламатта болуңуздар, окууңуздарга ийгилик каалайм. Манас атабыздын руху ар дайым баарыбызды колдосун, ден соолук болсун, өлкөбүздө, жалпы дүйнөдө тынччылык болсун.